Рахмат. Мыйзам долбоорун колдойм. Менде мындай суроо болуп атат да, жаңылыктарда 6000 абоненттин светке карызы бар экен деп, өчүртөбүз деп жарыялоо бериптирсиздер. Ошол чынбы? Расмий түрдө. Орчу айтайынбы? Вы дали объявление официально в новостях о том, что вы отключаете 6000 абонентов за задолженности. Это так? Минэнерго объявили. Это в новостных порталах сейчас. Вы в курсе, нет? Biz hazır 6000 abonent boyunca anı taktaylı, bирок арай сайын эле ошол депутат карыздар боюнча бизде өчүрүүлөр болуп турат. Кайра эле төлөм негизинде эле бат эле жандырып беребиз. Жок, эми Министерство энергетики, сиз билбесеңиз, анда журналисттер жөнө чыгарып жаңылыктарга жарыялабайт да. 6000 абонентти өчүрөбүз дегенден кийин эртеси күнү электронно барып электричествоны төлөйм десе, счетторуңар заблокированы. Эл арасында ар кандай маалыматтар жүрүп атат. Что вас там хакнули сайтыңарды. Бул биринчи. Экинчиси деген өчүрөбүз деген күнү карыздар бар адамдар мүмкүн 100 сом, 50 сом үчүн эле өчүрүлөт да бүгүнкү күндө. Чуркап барып төлөйм десе, они не могут заплатить. Бул кандайча мамиле? Министр өзгөрсө жакшы болмок бүгүн. Чоң мыйзамдап келатасыңар да. Сиздерде маалымат барбы ошол жөнүндө? Ооба, биз өчүрүүлөр боюнча арай сайын биз анын суммасына караган жокпуз, бирок бир айлык карыздар боюнча ошол срок негизинде эле өчүрөбүз. Кайра эле азыркы айткандай төлөмдөн кийин бат эле жандырып беребиз. Автоматтык түрдө эле бат эле жандырып беребиз. Бирок суммасын бир айлык депутат карыз үчүн. А то, что у вас счета заблокированы, вы с этим разобрались? Это тоже в новостях? Бизде техникалык мүчүлүштөр болду 2 күн. Бүгүндөн баштап кайра ишке кирип атат. Кирип атабы? Кирдиби? Кирди, жумушка кирди. Анда ошол карыздарын төлөйм деп, эртең өчүрөбүз деп коюп, анан эртеси күнү жанакындай массовый эмне болду, блоктолуп калдыбы, иштебей калдыбы, техникалык кемчиликтер кетип калдыбы, ошону элге жарыялагыла да, паника кылдырбай. Элдер жумуштарын ташталып барып төлөйм десе дагы, ошол онлайн кире албай атабыз. Наш кабинет, говорит, закрыт. Онлайн кабинет. Мы, говорит, не можем оплатить деп. Пожалуйста, вот эти вещи держите на контроле. Макул, жарайт. Рахмат, мыйзамды колдойм.